Саламатсыздарбы? Атактуу адамдардын өмүр жолу, чыгармачылыгы жөнүндө билгиңиз келсе, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Vay canımdı çıkar, vay piçe çıdap durgun ede. Vay kış kese haberim. Kış kesin mi? Kış kese haberim. Kış kese şu ögüzdün puluğa, koşkarlardın puluğa ber nese haberemin. Kiyimini ber ne haberemin. Kış kızını, küz kızını, cay kısını, kün küşünü, tün küşünü haberem. Ber yoğun haberemin. Altından 6 kilo, cezden 7 kilo haberem. Şu cete bisağa. Kendi çıkarmay piçe çıdap durgun ede. Бүгүнкү биздин башкы каарманыбыз Тынар Курбаналиев. Убагында бешилик тоонун кодул жигити Тынар Курбаналиевке ашык болгон кыздардын саны өтө эле көп болгон. Андан бери сан жылдар өтүп, узун бойлуу, сындуу Тынар кеңейип, бир үй бүлөнүн кожоюнуна айланды. Кичинекей баладан тартып, абышка кемпирге чейин катыра тураган кудулдун жүрөгүнө өткөн кандай маселелер бар? Анда чогуу тыңдайлы. Тынар мырза, бала кезде азыркыдай кудуу болом дечү элеңиз. Мен кичине кезимден эле актер болгум келчү. Бала чактан азыркы күнгө чейин Кыргыз Республикасынын эл артисти Дүйшөн Байдөбөтовду кумир тутуп келем. Мектепте тентектик кылып, мугалимдер менен талашып тартышып, эмнеге силер мен каалабаган сабакты окута бересиңер дей берчүмүн. Химия сабагынан берген эжекеге кааласаңыз 2 эмес 0 коюңуз. Мен баары бир дарыгер же химик болбойм. Бул сабактардын мага кереги жок дегенимчи. Чынында азыркыдай кудул болуп борбордо иштеп калам деген ой жок эле. Алгач Жалал Абадтын Барбы театрында аппарат коюучу болдум. Аз-аздан театрда ойноп жүрүп, кудулдукка аралашып кеттим. Кудулдук кесибиңиздин күнгөй теске жактарын айта кетпейсизби? Чын айтсам, Маданият министрлигине канча киши келсе да, бирине да ичим жылыбады. Карасаң эле жаңы чыккан ырчылардан бул наамды алды, тиги наам алды деп калышат. Ал эми эл болсо, эмнеге жаңы чыгып келаткан ырчыларга наам бере берет деп бизден сурайт. Мен Адылда Байкем айтмакчы, наамды үйүмө көтөрүп келсе да албайм. Кыргыз маданиятына эмгек жараттым деп догурунбайм деле. Мен үчүн элдин берген наамы андан бийик турат. Абдылда Иманкулов 50 жылдыгын өткөрүп, спорт ордосунда 2 күн концерт берди. 2 күн тең залга эл батпай, билет баасы 1500 сомго көтөрүлбөдү. Демек, анын кадыр баркы бар үчүн, аны эл баалаган үчүн ушундай болуп жатат. Азыркы наам алып жаткан ырчылардын концертине эл батпай калганын көрө элекмин. Менин устаттарым Жаныбек Алкулов, Жамбыл Камчиев, Абдылда Иманкуловдордун наамы жок. Айтылуу кудулдар Манас Бердибеков, Дөөлөт Мадымаевдердин да наамы жок өтүп кетишкени кейитет. Үйдө сизди колдоп, сүйөп таяп турган жубайыңыз тууралуу билгибиз келди. Жубайымдын аты Элиза. Азыр бала менен үйдө. Экөөбүздүн таанышканыбызда кокустук болгон. Ал кезде мен бешилик кудулдар тобунда иштечүмүн. Россия кинотеатрында концерт бермекпиз. Эрте келип алган экем, күтө турайын деп скамейкага жакка барсам, кыздар отурушуптур. Аларга ушакташып турбайлыбы кыздар деп тамашалашып сүйлөшө кеттик. Кыздардын арасында менин келечектеги жубайым бар болчу. Элизаны ошондой эле жактыргам. Андан кийин кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүп баш коштук. Балалуу болгондо жубайлардын сезимдери балага өтүп кетет дешет. Андай деле эмес экен. Биздин сый урматыбыз баштагыдай эле, Кудайга шүгүр. Чыгармачыл адамдар менен жашоо түйшүктүү дешет. Жубайыңыз андай нерселерди кантип жеңип келет? Башында бирөөлөр чалса кызганып, ыйлап, капалана берчү. Азыр баарын түшүнүп калган. Бирөө чалып жатса, көңүл бөлүп да койбойт. Негизи менин жиним чукул. Ошол үчүн мага көп нерселерди айтпайт. Билгизбегенге аракет кылат. Негизи катуураак башкаруу, балдарга бекем тарбия берүү биздин ата-энелердин милдети. Башкалардай болуп, бизде чыр болбойт. Урушуп кеткенибизде мен ашканага кирип кетем дебейм. Жашырбайм. Жиним келгенде келинчегиме колум тийип эле жүргөн. Жиниңиз эмнеден улам келиши мүмкүн? Мен абдан баласаакмын. Жеңиңер баланы уруп жиберсе, жиним келип кетет. Ошондуктан үйдө көбүнчө баланын айынан чыр чыгат. Акыркы кезде келинчегим намаз окуп жүргөндүктөн мурункудай уруш болбой калды. Тарыныша кеткенде, күнөө менде болсо да, өзүнөн кетсе да кечирим сурайт. Ушул убакка чейин аял кишиден кечирим сураган жан эмесмин. Ата конушунда кичүү баласы болуш керек дейт. Атамдын үйүндө калышым керек эле деп өкүнбөйсүзбү? Туура, мен үйдүн кенжесимин. Үйдө калышым керек болчу. Бирок жумуш шартка байланыштуу. Үйдөгүлөр уруксат беришкен. Апам Жалал Абадта колунда кичинесинен баккан небереси бар. Ал үйлөнүп
очор бачар болуп калган. Ул катары акчалай болсо акчалай жардам көрсөтүп турам. Башка бир туугандарым 1000 сом беришсе, мен 2000 дегендей, экесе көбүрөөк берем. Айрымдар жумушу чыгып, айылына барышсам, мен бир туугандарымды, апамды сагынып кетсем, жолдон баратып эле Жалал Абадка кетип калам. Мындан канча жыл мурун атамдын үйүн оңдоп коеюн деп, куруу иштери бүткөнчө кыйналып кеттим. Ошондо атамдын кадырын билдим. Атам 7 баласын өстүрүп, байкемдердин барына үй салып бөлгөн эле. А биз болсо баарыбыз биригип, бир атамдын үйүн оңдогончо жүдөп кеттик. Мени апам апийим менен соротчу экен. Боз ала чаң болуп, топуракка аралашып ойноп, эч нерседен капарсыз жүргөн күндөр кандай сонун. Убагында баалап барктай албасак да, ойдон курулган кеме менен балалыкка сапар алууну баарыбыз жакшы көрөбүз. Белгилүү куудул Тынар Курбаналиев өзүнүн бала чагын эскерип, көп кызыктын башын ачты. Эрке өстүм. Мен өзүм 7 туугандын эң кичүүсүмүн. Ата-энем колхоздун малын багышчу. Ошол себептен эрте жаздан тарта кеч күзгө чейин жайлоодо болчубуз. Менин балалык күндөрүм ошол жайлоонун салкын төрүндө өттү десем болот. Ата-энемдин көкүрөк күчүгү болгондуктан аябай эрке өстүм. Төрөлгөндөн эле ыйлак болчу экенмин. Бир ыйласаң, 1 саатсыз эч эле басылчу эмессиң дешет. Эжелерим кезектешип, көтөрүп жүрүп, акырында тажагандан көтөрсөк деле ыйлай турбайсыңбы? Андан көрө жатып алып, ыйлай берсин деп, жүктүн үстүнө ыргытып жиберишчү экен. Апам байкуш күйпөлөктөп, айласы кеткенинен көкнар, апийим деген дары бар. Ошону каймакка аралаштырып туруп, упчуну малып, соргузуп койсо, бир аздан кийин мас болуп, мемиреп, уктап калчу экенмин. Аны кылбасам ыйлай берип алсырап, таптакыр эле калтырап болбой калчусуң деп азыр күлүп калат апам. Менин ыйлактыгымдан апам ошол кезде өтө катуу арыктап да кетиптир. Ыйлактыгым жаңы төрөлгөндө эле байкалгандыктан, биринчиден ыйлактыгы тынсын деп, экинчиден 7 балабыздын амандыгын берсин деп, балдардын акыркысы болуп тынсын деп атымды Тынар коюшуптур. Анан атам метрик алганы барып, апам айткан атты унутуп калат. Эмне деди эле деп көп ойлонсо керек. Метрикага жазып жаткан киши кызбы же уулбу деп сураптыр. Атам уулу десе, анда уулду болуп, курсант болуп турган экенсиң деп, Курсантбек деп жазып коюптур. Ошол бойдон расмий атым Курсантбек болуп, анан атымды Тынар деп өзгөртүп, жаңы паспорт алдым. Мышыкты өрттөп жибергем. Биз бала кезде Мышыктын үйү деген мультфильмди көп көрөр элек. Анда бир мышыктын туулган күнү болуп, конокко келген мышыктардын биринин куйругу күйүп, үйдү өрттөп алышат. Ошону көрө берип, абдан таасирленсем керек. Бир күнү отурсам эле кошунабыздын мышыгы келип калыптыр. Оюма туура келди да. Аны нан менен алдап кармадым да. Флягадагы соляркага малып, ширеңкеге чагып жибердим. Өрттөнүп, ары чуркайт, бери чуркайт. Акыры байкуш мышык өлүп калды. Бул акылга сыйбаган тендектеримдин чети гана. Мындай иштердин далайын эле кылдым го. Мугалимдер Тынар мектепти бүтүп кетсе түлөп өткөрөбүз дешчү. Бакыран көз, кара каштуу Тынар Курбаналиев азыркы кудулдардан сатираны ийине жеткире аткарган менен өзгөчөлөнүп кетет. Анын Чабан аттуу сатирасы коомчулукта кызуу талкууга алынган. Бул сатира көрүүчүлөргө жакканы менен айрым саясатчылардын кокосуна сайылган тикен болуп, кодулду телефон аркылуу опузалаганга чейин барышыптыр. Эмесе урматтуу каналыбыздын катталуучулары кодулдун атактуулукка карай аттанган жолун өзүнүн жана жакындарынын баяндоосунда бирге угалы. Атамдын көз өткөнчө иш кылган жокмун. Кээ бирөөлөрдөй болуп, балалыгым мындай болгондо, азыр башкача болмокмун деп өкүнбөйм. Балалыгым эң бактылуу күндөр менен коштолду. Раматылык атам көз өткөнчө мага бир да жолу жумуш кылдырган жок. Үйдө агаларым иш кылып жатышса, карап өтүп кетчүмүн. Бир нерсе дерсе, атам, тынга балама тийишпегиле, ал өзү билет деп койчу. Эркелектин кесепети азыр тийип жатат. Анткени такыр кара жумуш кыла албайм. Атамдын көз өткөндөн кийин 2-3 жыл айылда мал багып, чөп чаап жүрдүм. Элдер күнүнө 30-40 сотук жер чапса, мен алардын жарым ишин кылчумун. Диджей болуп жүрүп, кокусунан кудул болгом. Жалал Абад шаарындагы Барпы театрынын жертөлөсүндө дискотека болчу. Ал жерде диджей болуп иштеп жүрдүм. 2001 жылы Курманбек Баатырдын 500 жылдыгын белгилегенге даярданып жатышкан. Режиссер Акылбек Абдыкалыков театрдын жанынан мени көрүп калып өтүп кеткен. Сыртта балдар менен сүйлөшүп турсам, бирөө келип, "Сени Акылбек байке чакырып жатат" деди. Барсам, "Каякта иштейсиң? Сахнага чыккансыңбы?" деп сурап калды. "Диджей болуп иштейм" дедим. Сакчынын формасын кийгизип көрүп, буга гримдин да кереги жок экен деп, колума 20 баракты карматып,
жаттай бер деди. Өмүрүмдө 3 куплет ырды жаттабаган жаным аябай кыйналдым. Ошентип Курманбек Баатырдын 500 жылдыгында сакчынын ролун жараттым. Театрда иштеп жүргөн күндөрдүн биринде Кубаныч акем бешилик тобуна жарык, музыка коюп берип тур деди. Ошентип гастролубуз Баткенге башталды. Топтогу кудулдардын бири ичимдик ичип алган экен. Рахман аке аны бизде ичкен балдар иштебейт деп топтон чыгарып койду. Алардын койгон концертин көрө берип жаттап алгам. Бул жерин мынтип ойносо жакшы болмок деп ойлоп жүрчүмүн. Ал кетери менен ордуна мен кошулайын деп сурансам, Рахман аке, аткара алсаң кошула бер деп койду. Эл алдына өзүмдүн стилим менен чыкканда көрөрмандардын купулуна толдум окшойт. Топко кабыл алып, кудулдук тушоом кесилген. Анан эле арак ичип топтон кеткен байкени көрүп калдым. Мен сизге чай алып беришим керек. Себеби сиз кеткенде ордуңузга келгем деп тамашаладым. Сатираларым саясатчыларга жакпай, бешилик тарагандан кийин 1 жылдай багытымды таба албай, чыгармачылык кризисте жүрдүм. Издендим, улуулардан кеңеш сурадым. Бул деңгээлге жетишиме Рахман Разыковдун салымы чоң. Анын биз аткарып жүргөн чабан сатирасы карапайым элге жакканы менен айрым саясатчыларга жакпаптыр. Өздөрү болбосо да аларга кошомат кылгандар мындай сатираны ойнобой эле койбойсуңарбы, жолукпайлыбы деп телефон чалып жүрүштү. Аларга сенин шефиңдин атын айтып жатамбы деген жооп узатып жаттым. Айрым саясатчылар Азамат, демократия деген ушундай болот деп колумдан кармап куттуктап жатышты. Парламентте отуруп алып, сен эркек эмессиң, катынсың деп бири-бирине сөөмөй көзөтсө да, биз аны сатирага айлансак тура эмеспи? Өткөн чакырылыштардын депутаттарынын бирөөсү Доронбек Садырбаевди эл артисти дешет. Бир да жолу ырдаганын көрө элекмин деген уккам. Бул коомдогу оору. Аны сатира аркылуу айтып туруш керек. Алгачкы концертимден түшкөн акчага машина алгам. Алгачкы концертимди 2006 жылы Ош шаарындагы Бабыр театрында койгом. Афишаны илип жатып, концертти уюштурган байкеге эл келбей койбосун, 2 күн эле берели десем болбой, 4 күн деп жазып койду. 4 күн тең залга эл батпай, концертим аншлаг менен өттү. Бардык чыгымдарын төлөгөндөн кийин $2,500 киреше калган. Ошол эле жылы жеке концертимди Бишкек шаарында койдум. 2 күн катар эл агылып келип, 2 күн тең залдын отуруштары бош калган жок. Ошентип борбордогу концертимден $6,000 акча түштү. Бабыр театрынын директорунун Мерседес үлгүсүндөгү машинасын көрүп, ушундай унаам болсо деп жүрчүмүн. Концертим бүткөндөн кийин ошол Мерседес сатыларын угуп, $5,500 сатып алгам. Азыр деле апамдын жанына жатам. Азыр деле апама эркелейм. Анын көкүрөгүнө башымды коюп жатып алам. Бир жолу көкүрөгүнө башымды жөлөп жатсам, келинчегим, эжи агыларыбыз отурушат, уялбайсызбы дейт. Мен эмнеге уялышым керек? 50 жашка чыксам да апам мен үчүн апа дедим. Айылга барарда нан полосун даярдап турат. Анан экөөбүз бир бөлмөгө жатып алып, таң атканча сүйлөшөбүз. Анан Жалал Абадта апамдын 80 жылдык юбилейин белгилеп бердим. Ресторанга 300 киши чакырып, неберелер менен кызыл килемден бастырдык. Апамдын килемден басып келе жатканын көргөндө, коноктордун көпчүлүгү көздөрүнө жаш алышты. Тойдун аягында тамада мага сөз бергенде, элге рахматымды айтып, апамды куттуктайын десем, тамагыма бир нерсе тыгылгансып, мукактанып туруп калдым. Рахман аке байкап калып, микрофонду алып, элди күлдүрүп, мени тамашалап кайра берди. Апа, сизди жакшы көрөм дегенден башка сөз айта албай койдум. Гүлжан Курбаналиева апасы тилинин запкысын тартпаса экен деп корком. Тынардын кылык жоруктары азырда көз алдымда турат. Энергиясы ашып турган аябай шок бала болчу. 1-класска киргенче кийим кийбей, энеден туума жылаңач болуп жүрдү. Мен совхоздо саанчы болуп иштечүмүн. Биз уйсаап жатканда куйругун көтөрүп, чыбыкты артына салып мөңкүтө берер эле. Саанчылар Кадыр аке, тынарды кой деп койбойсузбу деп арызданышса, атасы күлүп эле койчу. Жайы кышы жылаңач жүрчү. Сарай менен үйдүн аралыгы 200-300 метр эле. Үйдөн жылаңач чыгып, сарайдын алдындагы кранга барып, муздак сууга жуунуп, денеси кыпкызыл болуп, кайра үйгө чуркап келчү. Мектепке барарда гана майка шорта кийип баштады. Колуна бир дептер алып, мектепке жөнөр эле. Келе жатканда да үйгө жөн келбей, жакындаганда Гүлжан эже, Кадыр экенин үйүбү дечү. Ооба, келе бер десем, итиңиз каппайбы деп тамашалашчу. Кичине кезинде жумуш кылган жок. Азыр деле үйгө келсе, эшиктин алдында жыгач жатса алып койбой, аттап кирип кетет. Кийимдерин чечкен жеринде калтырат. Артынан терип жүрөбүз. Акыркы учурда курч сатираларды аткарып жатат. Балам, кызыл тилде сөөк жок.
тилиңдин запкысын тартып калба десем, мен болгонун гана айтам деп коет. Андай сатиралары чыкканда бир нерсе болбосо экен деп корком. Рахман Разыков Кудул Тынар жалганды чындай кылып айтат. 15 жыл мурун Бешилик театрын чогултуп баштаганда Тынар деген бала бар экенин билчү эмесмин. Концертке жарык койгон жакшы оператор керек болуп калды. Тынардын Кубаныч деген бир тууган агасын чакырсам, ал үй бүлөлүү болуп калдым. Гастролго чыга албайм, иним бар, ошону жиберейин деп интисин жөнөттү. Анан жарыктарын көтөрүп, көзү тоз тойгон Тынар келди. Концерт бүткөндүн эртеси мен ушул жерде калам, урсаңыз да, өлтүрсөңүз да кетпейм деп үйгө келиптир. Сага орун жок, мага 5 эле бала керек десем, эмне кылсаңыз ошо кылыңыз деп туруп алды. Топтогу бир бала арак ичип мас болуп алыптыр. Ачуум келип, канчалык таланттуу болсоң да, ичкендер менен иштешпейм деп кетирип жибердим. Ошентип Тынар каалоосу менен топко кошулуп калды. Жашоодо бурулуш жасоодо бирөө себепчи болот эмеспи? Тигил бала мас болуп айдалып кетпегенде Тынардын тагдыры азыр башкача болуп калат беле. Анын ушундай деңгээлге чыгышына ар бир айдын 6-сы долбоору себеп. 5 жыл тынбай борончу Абдылда менен ойноду. Силер сахнадагы Тынарды эле көрүп жатасыңар да. Сахнанын сыртындагы Тынар тууралуу айтсам, анда жоопкерсиздик бар. Спорт ордосунда Бешиликтин биринчи концертин берип жатсак, Тынар жок. 1 саатка жакын концерт бүткөн эл кыйкыра башташты. Бир малда күйүгүп, чуркап жетип келди. Көрсөт сумга кирип, эскалатордун тепкичин көрбөгөн жаны ошого түшүп алып, ойноп жүрө бериптир. Эң кызыгы жалганды чындай кылып айтат. Буга дагы усталык керек да. Мен анысын билип турсам да, ишенмиш болуп коем.